кожоюн кызматчысын ээрчитип кемеге чыгат. Деңиз толкуп, кеме ары бери чайпалган сайын өмүрүндө биринчи жолу кемеге чыккан кул кыйкырып, ыйлап, өзү да кыйналат, жанындагы адамдарды да бушайман кылат. Аны айтып, муну айтып, аны такыр тынчтандыра алышпайт. Ошондо кемедеги бир аксакал: "Мен муну кантип тынчтандыруунун жолун билем. Муну деңизге ыргытып жиберели дагы, чөгүп бара жатканда кайра тартып алгыла" дейт. Адамдар дароо кулду сууга ыргытышат. Оозу мурдуна суу кирип, өлүм көзүнө көрүнүп чөгүп бара жаткан учурда кайра тартып алышат. Кемеге чыккандан кийин кул жанагындай кыйкырбай, ыйлабай, кеменин бир бурчунда тынчып отуруп калат. Ошондо кулдун кожоюну мунун сырын аксакалдан сурайт. Аксакал айтат: "Бул деңизде, кемеде ары бери чайпалып бара жаткан учурда турмушта мындан дагы өткөн оор учурлар болорун билбейт элем. Качан деңизге түшүп, оозу мурдуна суу кирип, көзүнө өлүм көрүнгөн учурда буга чайпалса дагы кеменин ичинде отуруу бир рахаттай сезилди" дейт. Чындыгында бул турмушта башынан кыйынчылыкты өткөрбөгөн адам жыргаалчылыктын баркын билбейт. Башынан начарчылыкты өткөрбөгөн адам токчулуктун кадырын билбейт. Жараткан Алла тагдырыбызга жазган бейпил тынч жашоонун баркын билели.